Биздин өлкөбүздө жыл сайын күнөтканалардын саны көбөйдү. Элдин да кызыгуусу артып жаткан кези. Бирөө томат, бирөө бадыраңды өстүрүүсүн каалайт. Бул көрсөтүүдө күнөткана салыш үчүн кандай каражат жумшаш керек, кандай өсүмдүктү өстүрүү керек жана агроносиялар биздин өлкөдө кандай түрүндө берилет деген суроолорго кеңеш уга аласыз. Мисалы азыр биз турган күнөтканада ээси аябай жаш жигит, ошондуктан чогуу аны менен саламдашып таанышып алсак. Саламатсызбы Нургазы мырза? Атым Нуризат болот. Сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Өзүңүздүн күнөткана боюнча айтып берсеңиз, анткени жаш болсоңуз дагы ушундай чоң күнөтканасынын ээси болуп, бадыраң өстүрүп жатырсыңыз, кандай каражат жумшадыңыз жана кайсы убакытты талап кылды сиздин? Бул теплицабыз азыр аянты 13 сотик. Бул жерде бардык өсүмдүктөр бадыраң эле өстүрөбүз. Анан бул жерде каражат 1 квадрат метри 2,5 миң сомдон айланып калган. Эми баягы дагы эле бардык эсебин чыгара элекпиз. Бул өзүбүздүн Кыргызстандан биз өзүбүз ойлонуштуруп, полностью мына системасын, отоплениясын бардыгын өзүбүз ойлонуштуруп жасаганбыз. Бул жерде баягы колдонгон материалыбыз эле башка жактардан келет. Мына жерде мисалы айтканда поликарбонат, пластик, үстүнө жапкан материалыбыз пластик да, поликарбонат ошолорду башка жактан алып келип ушундай теплица жасаганбыз. Бул илгертеден салып келишкен да пленка мененчи. Анан азыр поликарбонат бул жаңы чыккан материал да. Атайын ушул теплица үчүн анан бул 10 жылга гарантиясы бар. Поликарбонаттын 10 жылга гарантия берет да заводдон. Российский аябай жакшы. Анан баягы биздин суукка кар ортушот, кээде бизде кар ортушуп калат. Ошол убакыттарда баягы жакшы карга, ошо сууктарга жакшы туруштук берген үчүн ушул поликарбонатты колдонобуз да. Мисалы күнөткаларда айтат го, суу тамчылабаш керек, анткени ушул бадыраңдын же башка бир жемиштин эмеси ооруп калат депчи өзү. Анын өсүмдүк. Сиздер ошондо кандай кылдыңыз? Анткени биякта тамчылагандан ошол ооруп калбайбы дейм да. Бул жерде ошол тамчылаганы бул өзү тамчылабаш керек өзү. Анан биз мындан мурун дагы кичинекей теплицаларды куруп мындай чоң курган эмеспиз да. Анын ушул тамчылаганын биз баягы эсепке албаппыз да. Азыр bundan бул жагына уже тамчылабай турган кылып куруп ойлонуштуруп атабыз да, ошондой тамчылабай турган кылып курайлы. Ошондой эле поликарбонаттан. Ошондой эле поликарбонаттан. Бул поликарбонаттан аябай күн жакшы өтөт, күн нуру жакшы өтөт, жарыктык жакшы өтөт, жылуулукту жакшы армайт. Баягы кичине бир нерсеге айрылып да калбайт, аябай жакшы материал да, ошон үчүн биз кийинкилерди баарын ушу поликарбонат менен курабыз да. Ошондо тамчылабасын деп сиздер эмне кыласыңар да? Тамчылабасын деп бунун конструкциясынан кичине өзгөртүүлөр киргизебиз. Анан ошо конструкциясынан эле го. Бул жерде биз кичине жалпысыраак кылып жасап алганбыз да. Ошого азыр кичине тамчылар болуп атат да. Терде атат, эми көп деле тамчылабайт. Кичине тамчылагандагы бул зыян келтириши мүмкүн да. Ошон үчүн эч тамчы болбогондой кылып, анан азыраак тердей турган кылып жасаштын аракетиндебиз да азыр. Ошондо вентиляция системасы кандай жайгашкан? Вентиляция системасы бул воздух баягы таза аба кирип туруш үчүн форточкаларды кылганбыз. Булар Үстүнөн форточкаларды кылып, капталдарынан кылып, азыр мына данный момент ачылып турат форточкалар, эшикте күн жылуу. Если ошол форточкаларын туура кылса, бул вентиляциясы аябай жакшы болот. Анан бул вентиляциясына кошуп дагы бизде отоплениясына бүт радиаторларды койгонбуз да, аркасында вентилятор менен водный калорифер деп коет да. Суу циркуляция боло берет, радиатор турат, радиатордун аркасында вентилятор, ысык воздукту айдап турат да. Вот ошол радиаторлор баягы теплицанын ичиндеги воздукту тегеретип, айлантып, воздух бир жерде турбайт да, ошо айланып турат. Ошол дагы ошо вентиляцияга аябай чоң жардам берет. Күнөткананын квадратурасы канча жана ошол эле вентиляция системасы кандай метрден жайгашкан да? Бул жерде 1300 квадратный метр. Ушул бул бир эле теплицабыз, анан башкалары дагы баары ошо 1300 квадраттан. Бул жерде крышасында 17 форточка жайгашкан. Капталдарында дагы 17ден ошондо
34 форточка болуп калган ошо. Анан бул жанагы радиаторлорубуз болсо ушул 13 сотке 33 радиатор кетет да. Сизде башкача жайгашкан экен да, арматура колдонгон экен. Тамчылатуу системасын колдонуп атыптырсыңар. Ошону кандай тандагансыз? Бул жерде азыр мынау бул арматуралар жөн эле бул жыгачты кармаш үчүн гана. Анан жыгач бул базарда эле сатат ар кайсы жерлерде. Анан топуракты башка жактан алып келгенбиз. Бул тонн топурагы. Жакшы, Кыргызстандык эле. Анан бул мына тамчылатып сугаруу. Бул тамчылатып сугаруу эки түрү болот. Бул калың, жакшы ушун тоголок болуп турат. Бул кымбатыраак. Бул Турцияныкы. Биз Турцияныкын иштетебиз. Анан азыр айтышат го, тамчылатуу системасын колдонгону жаңы өсүмдүк өсүп келатканда колдонуш керек. Анан чоңоюп уже мөмө жемиш берип баштагандан колдонбой коюш керек деп айтышат. Сиз ошого кошуласызбы? Жок, азыр жаңы өсүп келип атканда бул сууну көп талап кылбайт да. Сууну качан талап кылат? Бул быша баштаганда. Качан түшүм жыйнап атканда сууну аябай көп талап кылат да, кол менен сугарганга успеть этпей каласыз да. Ошол убакта анан бул тамчылатып сугарууну тез-тез иштетишке туура келет, наоборот ошол быша атканда. А биз кичинекей кезинде ар бирине, например, удобрение беребиз да, ар бир бадыранга бергенде баягы колубуз менен эле куюп чыкчубуз. Баарын элечи. Эринбей. Эринбей, колубуз менен куюп чыкчубуз, анан тамчылатып сугарууну болсо азыр бышап аткан кезинде колдонобуз. Эмне үчүн топуракты башка жерден алып келдиңиз? Сиз жайгашкан жердин топурагы жарабайбы? Бул теплица кылып атканда топурагын полностью текшериш керек да. Лабораторияга алып барыш керек. Бул жерде баягы кислотность деп коет. Ошолорун текшериш керек. Анан топуракта кандай бадыраң азыктанганга бүт жетиштүү болуш керек да, топурактын күчүчү. Ошого лабораторияга алып барып текшердирип аларды. Өзүнүн ушул жерде турган топурагын алып барып текшердим, бирок аябай туздуу, щелочная деп чыкты да. Бул эми баягы кычкыл дегендей да. Бул жерге бадыраң өсүшү кичине кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн анча ылайык эмес. Анан мен башка жактан да топурак караштырып, ошол тонун топурагын алып келип текшердирип көрүп, бадыранга болот ылайык экенин билип, лабораториядан текшерип. Бул жерде 3 теплица бар, 3 теплицада 9 адам, анан 2 адам бул аварийный случай, бул теплицада дайым жүрөт да, баягы суусун текшерип, трубаларын текшерип. Сиз биз деп калдыңыз. Биз деген ким? Сиз жалгыз эмес, дагы бирөө менен чогуу иштешет окшойсуңар, э? Бизде эми баягы башын баштап атканда аябай кыйын болгон да. Мынча теплицага чынында акча табыш аябай кыйын болгон да. Бизнес план жасап, анан ушул компаньон издегем да. Анан бул жерде мен өзүм байкем азыр ушул жерде жүрөт. 3 адамга тийиштүү, 3 адам менен мен мындай папалам да, мындайча айткандачы. Бөлүшөт экенсиз, бөлүшөбүз да, ошондой неме менен курганбыз да. Бул жерде баягы теплицаны мен былтыр эми эле баштап, баягы өзүмө кичинекей теплица салып, баягы өстүрүп көрүп аткан учурда ошол маалда көрүп кызыгып калган байкелер бар эле да. Ошолор менен анан кийин байланышып, ошолор менен тең алар дагы салабыз дешип, алар менен чогуу салышып, мен дагы акчасын жарымын кошуп, алар жарымын кошуп, ошондой кылып бул теплицалар салганбыз. Мен түшүнгөн боюнча сиз болгону 21 жаштасыз. Ошондо Күнөс каналында кайсы жашыңызда туруп баштагансыз? Эмне үчүн ушул тарап, ушул кесипти тандагансыз да? Мен өзү чынында башка жактарда иштеп келгем. Мына Россияда жүрдүм, Бишкекте өзүбүздүн жерде иштеп аттык. Анан Россияга барганда баягы теплица жасап өстүрүп аткан адамдарды көрүп аябай кызыкчуумун да. Мен анын үстүнөн кичинекей мен ушул только ушу дыйканчылык менен чоңойгонбуз. Ошого баягы теплицага аябай кызыгып калып, мен Татарстанга барганбыз. Анда дагы аябай биздин бир байкебиз жардам берип, ошол Татарстанга барып, ал жерде чоң теплицаларды көрүп, жана аябай аянттары чоң да, 400 гектар, дагы башка теплицаларды көрүп, аябай кызыгуу пайда болгон да. Анан ошолорду көрүп алып, анан биз деле кылсак болот экен деп, мен өзүмө 1,5 сотикте эле салгам, эң биринчи баштап атканда. Ошол маалда мен 19 жаш элем. Мен иштетишиме ишенген эмес да. Анан мен ата-энем дагы баягы башына баштап атканда аябай акчалар кетип, ар кандай түшүнбөстүктөр болот кээде. Ошентип анан баштап калып, сразу эле ошол жылы эле аябай жакшы түшүм алдым да. Түшүм аларым менен аны көрүп, ушул байкелер менен өзүм дагы аябай кызыгып калып, анан изденип,
дагы чоңойтушубуз керек экен деп ушул теплицаларды салып, анан элге дагы салып берип, азыр 1 гектардан ашык салып бергенбиз элгечи. Баары иштеп атат. Мына азыр көрүп турганыңыздардай ошол түшүм болуп атат азыр. Азыр коробкалап дегенде бул ушул 13 сотиктен 2 күндө бир 200 килограмм болуп калат, кээде 300 килограмм, 150 килограмм. Эми среден айтканда 2 күндө бир 200 килограммдан бадыраң чыгып турат да ушул теплицадан, бир теплицадан. Азыркы күнөсканада канча катар бар? Жана метрлери канчадан? Бул жерде 10 катар бар. Ар бир катарда 2ден да катар бадыраң тизилип эгилген да. Общий 3200 түп бадыраң эгилген да бул жергечи. Сиз ошо уруктарды кантип алып келесиз же кандай талап менен тандайсыз? Урукту бул Кыргызстандын өзүнөн эле алабыз. Фирмалар алып келет да, башка голландский уруктан алабыз да. Анан жөнөкөй баягы атайын теплицаныкын алабыз. Жөнөкөй эккенге болбойт да. Анда түшүм аз болот биринчиден. Анан баягы чаңдашпайт, ал баягы көчөдө эле өскөн бадыраңдарчы. Бул атайын өзү чаңдаша турган ушундай сорттор да. Бирде бир эле сортпу же 2-3 түрүн барбы? Жок, бул жерде биз бир эле сорт айдайбыз. Мына баштагандан бери бир эле сорт менен иштейм да. Аябай жакшы сорт. Түшүмү дагы аябай жакшы. Цедрик деп аталат да. Цедрик. Атайын күнөсканаларга турбайбы? Сиз жер семирткичтерди колдоносузбу? Жер семирткичтерди биз чынында башта колдонуп көрдүк. Бирок жер семирткичтен жакшы пайда чыкпай, анан биз өзүбүз топуракка кыг аралаштырып, анан өзүбүз ошол тооктун богунан, уйдун богунан өзүбүз ушу жер семирткич жасап, анан өзүбүз беребиз да. Химикалык заттар жок турбаганда? Жок, химикалык заттар жок. Ошон үчүн гана бул биздин бадыраңдар аябай даамдуу, анан сатканда дагы баасы аябай жакшы болот да. Жеп көрсөңүз дагы. Жеп көрөсүз. Жеп көрөсүздөр. Например, бизде акча болсо, ушундай бир теплицадан бир 5 гектар сала турган акчабыз болгондо, биз ошону менен дальше аябай ушундай Кыргызстанда аябай чоң тепличный комплекс болуп өнүгүп кетет элек да. Биз ага көзүбүз жетип, ушунча өстүрүп, аябай өзүбүзгө уверенный болуп турабыз да. Бирок баштаганга эч мындай жол жок да. Неге дегенде, же залогубуз жетпейт, же бул теплицаларды албайт залог кылып. Ушундай баштаганга эч кандай бир жол таппай эле турабыз да, мындайча айтканда. Нургазыга окшогон дыйкандар ушундай маселе менен көп кайрылышат. Бул жерде ошол бул дыйкандын көтөрүп жаткан маселеси ошол күнөс каналарды өстүрүү, аларды дагы өркүндөтүп, мындай кеңейтүү боюнча кантип күрөөгө койсо болот, кантип насыя алса болот деп жатат. Мен өзүбүздүн банк тууралуу айтып берейин. Бизде ошондой дыйкандар ошол күрөө кое албай, мүлкү жетишпеген учурда биз аларга башка программаны сунуштайбыз. Биз жанагы Кыргызстанда USAID деген программа бар. Ошол DCA USAID деген программа менен атайын келишим түзгөнбүз. Алар менен кепилдик келишим түзгөнбүз да. Алар ошолдай учурларда дыйкандар баягы дыйкандардын күрөөгө кое турган мүлкү жок болгон шартта ошол насыянын суммасынан 50%-на чейин кепилдик кылып беришет. Мисалы үчүн 100 000 сом алып атса, 50 000 сому ошол программа аркылуу кепилдик болот, анан калган 50 000 сомуна гана күрөө коюлат. Анан бул жерде дагы бул күнөскананын банк алып атканда муну как жер участогу катары баалашы мүмкүн. Бирок айыл жергесинде мындай күнөсканалар болсо, айыл жергесинде жер участогунун баасы төмөнүрөөк болот. Ошон үчүн жанагындай программа менен чогуу алса жеңилирээк болот. Биз азыр мына 3 жылдын ичинде аябай көп теплицаларды салып, гектарлап салып, уже өзүбүздүн рыногубузду, базарды эми 100% болбосо да бир 30-40%-ын камсыз кылсак дагы бизге аябай чоң пайда да. Камсыз кылсаңыз, ошол баасы төмөнүрөөк болобу же ошондой эле жогору болобу? Азыр теплицаларды өстүрүп атабыз, кылып атабыз. Бул теплицалар кичинекей да. Баягы кыргызда мындай сөз бар го.
5 койго дагы 1 адам обара, 100 койго дагы 1 адам обара депчи. Ошого биз эсли бул жерде 3 гектар, 4 гектар теплицабыз болгондо баягы аз эле адам обара болмок. Бизге бүт нерсе арзан түшмөк, например, куруш ушул салганга материалыбыз аз кетмек. Башка бул иштеп аткан адамдарга айлыгыбыз аз төлөнмөк. Биздин бадыраң, конечно, арзан түшмөк да. Жалбырактарыбыз аябай чоң, мындай өзгөчө, башкача экен да. Мисалы, мен көргөн күндүз комналары алар мындай кичирээк да. Силердики чоңураак. Ал эмне менен байланыштуу? Биринчиден азык жетишип турбаса, бул сүңгөктөр аябай жоон болот, жалбырактар аябай чоң болот. Анан баягы жакшы өсүп бүт жетилгенден кийин анан түшүмү дагы аябай жакшы болот да. Түшүмү дагы бул азыр карап көрсөңүз, мына бизде күндүн нуру жетишсиздиги болуп атат да. Если жалбырактар кичинекей болсо, күндүн нурун бул ала албайт да. Фотосинтезди ала албайт. Ошого баягы түшүмү дагы аз болушу мүмкүн. Ошого баягы биринчи бадыраңды бүт ушул азык менен жакшы өстүрүп, бардыгы мындай айтканда стандарттуу түрдө болуш керек да. Баягы бадыраңдын да өзүнүн стандарттуу түрү бар болот. Баягы жалбырагы кандай болуш керек, сөңгөгү кандай болуш керек, ошондо анан баягы максималдуу түшүмгө жетсе болот депчи. Мындай болбойбу? Бардык күч жалбыракка кетип туруп, мөмө жемиш кичинекей болуп калышы мүмкүн эмеспи? Андай болушу мүмкүн эмес го дейм. Бизде канча өстүрүп көрүп жүрөбүз, баягы жалбырагы кичинекей болбош керек да. Жалбырагы эми баягы ушундай бир сонун болуп, чоң болуп туруш керек да. Бул уже питание жетип турат да, ошол азык жетип турат да. Кытай менен эле Өзбекстандан келет. Анан дагы кээде барганда угуп калам, бул кече жакында да Турциядан да бадыраң алып келиптир. Ушунчалык алсамбы? Анан бак эми бирок жеп көрсөңүз, бадыраңдарын жеп биздикинен салыштырып көрсөңүз, уже чынын айтканда мен өзүм таң калдым да. Ушундай ашкабак даамданат да. Эми баягы азыр жаңы өстүрүштүн ыкмаларын таап атышат да. Бул бадыраңды ашкабакка улап өстүрүп атышат да. Ошондой ыкманы көбү колдонушуп, түшүмдү көп алышып, анан бирок даамынан жакшы болбой калып атат да. Силер күнөзкананы кургандан кийин эле ушу бадыраң өстүрөм деп чечтиңиз беле, же иш убагында ушундай чечимге келдиңизби? Эң биринчи баягы теплицада өсүп аткан бадыраңды көрүп эле мен ушундай кылып өстүрөм деген ой менен эле эми ошону менен эле анан бадыраңга кирип кеткем да. Ушу бадыраң менен эле иш кылам депчи. Анан бадыраң бул аябай жакшы да. Баягы аябай тез пышат. 50 күндө эле пышат. Урукту таштагандан кийинчи. Анан 2 күндө бир чогултасыз. Түшүм аябай тез жакшы болот да. Анан, конечно, өстүрүш кичине кыйыныраак. Бул оорулар көбүрөөк болот. Бирок помидорлорго, помидор же бир башка немелерге караганда бул мындай айтканда пайдасы көбүрөөк да. Ошол бадыраң менен иш кылам. Бадыраңдын баасы ноябрдын 1-нен баштап 100 сом, 105 сомдон сатып аттык да килограмм. Анан бул декабрдын 20-ларына келип бадыраңдын баасы көтөрүлүп отуруп 240 сомго чейин чыкты да. Жаңы жыл күндөрү, ошо жаңы жылдан 1-январдан бир 2-3 күнгө чейин ошо 140 сом менен кармап, анан баягы андан кийин азыр баасы түшүп, азыркы убакта 170 сомдон сатып атабыз да. Баасы ошол аябай көтөрүлгөн, ошо 240, 250 сомго чейин көтөрүлөт экен. Быйыл былтыркыга караганда аябай эле кымбат болду бадыраң. Нургазы мырза, сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Мен эмес, жалпы Кыргыз элинде сиз үчүн кубанып турган кез окшойт. Анткени чыган, Кыргыз элине кызмат кылган, Кыргыз өлкөсү үчүн, келечек үчүн салым кошкон жигиттер сөзсүз түрдө сый урматка ээ. Ошондуктан сизге кааларым, ошо күнөз калаңызга мол түшүм көбөйүп, ушундай чоң-чоң ийгиликтер жетип жүрүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер менен мен Нурза Жалашбаева коштошпойм, анткени сөзсүз түрдө эмки жумада дагы жолугушабыз.